2018-2020 жылдарда Кыргыз Республикасынын шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүүнүн сунушталып жаткан стратегиясы максаттарды жана аларга жетүү жолдорун ар тараптуу комплекстүү тандоону көрсөтөт. Мыйзамдарга керектүү өзгөртүүлөрдү киргизүүдөн тышкары, ошондой эле айрым иштиктүү чараларды жана пландалган мезгилде жетишилүүчү максаттардын индикаторлорун өз ичине алган ишмердүүлүктүн, иш-чаралардын негизги максаттарын туюндурган документ болуп эсептелет. Стратегия Кыргыз Республикасынын президентинин алдындагы шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча жумушчу топ тарабынан Кыргыз Республикасынын бардык аймактарында өткөрүлгөн ачык, кеңири коомдук талкуулардын негизинде иштелип чыккан. Стратегияны иштеп чыгуунун баштапкы чекити болуп, Кыргыз Республикасынын жарандарынын өздөрүнүн шайлоого жана шайланууга болгон конституциялык укугун ишке ашырууга тең жана тоскоолдуксуз жеткиликтүүлүктү камсыз кылууга тоскоол болуп жаткан, чечилүүгө тийиш болгон көйгөйлөрдү идентификациялоо болду. Кыргыз Республикасынын жогорку кеңешинин депутаттары 2010-2015 жылы жаңы эрежелер менен өткөн шайлоолордун өтүшүн жалпысынан таза жана жакшы өткөн деп эсептешет. Ал эми жаңы өзгөртүүгө берилген сунуштамалардын максаты деле шайлоо процессинин мүмкүнчүлүктөрүн кеңейтерин кеп кылышууда. Алсак эң көп сөз болгон гендердик маселе, ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелгендер жана башкалар шайлоого жана шайланууга катышуу процесстери жакшыраарын айтышууда. Ал эми жергиликтүү башкаруу органдарынын талабы деле шайлоого айымдардын орду 30% кем болбосо жана билимдүүлөр көп тартылса деген талап коюу менен өз ойлорун билдиришет. Жогорку кеңеште талкуу жүргүзүлүп аткан демилге, мыйзам демилгелер бул бүт шайлоого катышкан катышуучулардын эрежесин тактап, бүт механизмдерди, бүт шайлоо процесске катышкан тарапка далилдеп сунуш кылып атат да, ушундай биздин депутаттар долбоор сунуш берип атышат. Ошол долбоорлор өтсө, мисалы үчүн шайлоочулар өзүнүн укуктарын мындай жакшы системага киргизгенде мүмкүнчүлүк бар. Андан тышкары мына талапкерлер тарабынан дагы регистрация каттоодон баштап, анан кийин үгүт кампаниясы менен, анан кийин баягы мандат берүү процессин бүт тактап иретине чыгып атат деп айтсак болот. Шайлоо мыйзамдарын өркүндөтүү боюнча стратегия деп айтып кетсек болот. Жакшыртуу маселеси көтөрүлүп атат. Азыркы процесстин кайсы жеринде кандай кемчиликтер бар, ошол кемчиликтерди оңдоп түздөп, андан ары шайлоо процесси жакшынакай өткөнгө жолдорду түзүп берген негизинде ушул стратегия жазылган да. Ошол стратегиянын негизинде өзүңүз билгендей эле азыркы учурда 4 мыйзам долбоорунун пакети жогорку кеңешке киргизилген. Биринчи окуудан өттү алар. Эгерде ошол 4 мыйзамдардын долбоорунун пакетинин баары жакшынакай жогорку кеңеш менен, президентибиз менен кабыл алынса, шайлоо процесси ачык, каражаттары, кандидаттын саясий партиялары жактары ачык, шайлоочуларга дагы шайлаганга көп бир мүмкүнчүлүктөр түзүлүп атат да. Президенттик тандоо көрсөткөндөй эле башында байкоочу топко киргизилип, алдын ала даярдык менен албетте президенттик тандоону өткөрдүк. Эми кандай десем, алыстан келишинче даярдык көрдүк, шарттар түзүлдү. Эми ошол учурда коомдук фонд эгил тарабынан канчалык деңгээлде аракеттенип, көбүрөөк аракетин салып жүгүрүп калышты. Себеби тамак ашты ойлош керек эле, ким кайсы участокко барып байкоочу топко кошулат, аны ойлош керек эле. Мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар кантип ошол участокко барат, кайра кантип кайтат жана башка деген нюанстардын баарын чынында айыл өкмөт башчыларына айтылган күндө эле толугу менен коомдук фонд эгилдин мойнуна илинип калды. Демек, эгерде биз граждандык активисттерди алсак, бул деген жеке коомдук фонд эгилдин милдети эмес да. Азыркы учурда биз билебиз, андан бери жумушчу топ түзүлүп, түптөлүп, бекемделип, мүчө катары коомдук бирикмелердин жетекчилери, граждандык активисттер топко киришти. Эми ал ким десек, баарыбыз эле тааныйбыз. Толкунбек Исаков, Гүлмира Казакунова,
Асипа Мусаева деген сыяктуу активисттер кирди. Стратегия боюнча бир мындай задача бар. Ошонун ичинде саясий партиялардын демократия процесске катышуусун мындай аныктап, анан кийин ушундай эң негизги мындай институт жасоого жол түзүп атабыз да. Ошол жумушчу топтун демилгеси менен, депутаттардын демилгеси менен. Мына азыр келе жаткан жумадабы же айдабы иши кылып жогорку кеңеште бир демилге пайда болот дейбиз. Ошол саясий партиялардын мисалы үчүн мүмкүнчүлүгү, андан тышкары баягы түзүлүш, партиялардын түзүлүшү, финансирование, каржылоосу, баягы жоопкерчилиги боюнча көп ушундай механизмдер иштелип жатат. Бул жумушчу топту сиз айтып кеткендей президенттин указы негизинде түзүлгөн. Буга деген ар кандай мамлекеттик органдын өкүлдөрү келген. Бул Борбордук шайлоо комиссиянын, сиз айтып кеткендей, жогорку кеңештин депутаттары, жогорку кеңеште болбогон башка саясий партиялардын өкүлдөрү, андан тышкары жогорку соттун, ички иштер министрлигинин, генеральный прокуратуранын, Министерство юстициянын, мамлекеттик каттоо кызматынын жана андан тышкары жарандык коомдун эксперттери кирген. Анан эгерде эмне өзгөрүлөт деп атасыз, мен айтып кетет элем, бул мыйзамда долбоорлору кабыл алынса, баары эле айтат техникалык норма, техникалык правкалар деп. Бирок мен айтып келатам ушул учурга чейин, мыйзамда техникалык норма деген понятие болбойт да. Мыйзамда ар бир үтүр, ар бир сөз маанилүү. Бир сөздү алып койсоң эле бүт мыйзамдын мааниси өзгөрүлүп кетиши мүмкүн. Ошол себептен кичинекей көрүнгөнү менен, мындай технический көрүнгөнү менен бул нормалар аябай көп артынан мындай айтып кеткенде укуктук последствияларды алып келет да. Ушул мыйзам долбоорлору кабыл алынса, шайлоочунун укуктары корголот. Бул шайлоочулардын арасында өзгөчө категориялар бар, өзүңөр билесиңер. Бул деген жанагы ден соолугу мүмкүнчүлүктөрү чектелген шайлоочулар, андан тышкары Кыргыз Республикасынын башка Кыргыз Республикадан тышкары башка мамлекетте жашаган шайлоочулар бар. Ошолордун укуктарын да коргоо үчүн канча бир нормалар жазылган. Андан тышкары аялдардын укуктарын коргоо негизинде дагы, мисалы, айылдык кеңештерге 30% квотирование аялдардын артына деп киргизип атабыз норма. Канчалык деңгээлде кандай гана жумушчу топтор түзүлбөсүн, жумушчу топтун иштеп чыгарганы, ЦИКтин кабыл алганы деле бул тек гана сунуш катары гана кабыл алынат. Ал эми канчалык деңгээлде мамлекет ал жоопкерчиликти мойнуна алып ишке ашырат, бул ЦИКтин көз каранды эмес. Эми бул жерде жаман же жакшы кабыл алынат, ишке ашырылат деп биз эми кимден күтөбүз? Биз мамлекеттен күтөбүз. Бирок ошол эле учурда алына жараша ЦИК дагы, анын ичинде жергиликтүү мекемелер дагы колунан келишинче мойнуна алып, ошо шарттарды түзүш керек. Эми бул кандай шарттар? Мүмкүнчүлүгү чектелген жарандарга тиешелүү ыңгайлуу шарттарды түзүү. Эми ооба, албетте бул документ мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар, дагы кары картаңдар. Партиялардын мындай комплексный иш чарасы, анан кийин программасы көрүнбөй атат да. Ошону мындай демилге, кандай десем, ыкмалайт да ошол процессте. Эгерде ошол болуп калса, анда эл мисалы үчүн ишенип калышы мүмкүн. Бирок ал үчүн партия тизмесин түзгөндө сөзсүз татыктуу талапкерлер менен тизиш керек болуп атат да. Анткени ал эми мисалы үчүн партиялардын ичинде баягы биз праймери система сунуштайбыз деп айтып атабыз. Ошол эле ачык список деп коелу, ачык тизме деп коелу. Ошого окшош система болот. Шайлоо процесске сен уже жабык тизме менен барасың, а бирок формировать этип аткан процессте система праймеристи колдонсо партиялар, анда жакшы болот. Ар бир региондордон активдүү
ушундай талапкерлер туруш керек. Ушул стратегиянын негизги максаты жакшыртуу. Азыркы учурда биз жакшынакай эмнени көрүп атабыз? Шайлоочулар добушун берип атканда, шайлоонун жыйынтыктары чыгып атканда баары мындай айтып кетсек ачык болуп атат да. Шайлоонун жыйынтыктары эч ким үчүн баягы илгеркидей талаптарды, канча бир соттук спорлорду көп жүргүзбөй калды. Себеби деген процесстин баары бүт автоматизирован болуп калды да. Баягыда фальсификацияларды, протоколдорду, жыйындарды андага мүмкүнчүлүк жабылып калды да. Ошол себептен биздин кандидаттар, саясий партиялар азыркы учурда башка жерге, башка полега өтүп кетти да. Бул эң биринчиден жана шайлоочулардын добушун сатып алуу, экинчиден жана административдик ресурсту колдонуу. Ошол эки чоң көйгөйлүү мындай чоң маселе, проблема болуп турат да. Ошонун чечим негизинде ушул мыйзам долбоорунан андан тышкары дагы бир пакетти азыр даярдап атабыз. Анда уголовный кодекске, кодекс о нарушениях, о проступках дагы нече бир нормалар кирилип атат, статьялар киргизилип атат. Ошолордун негизинде эгерде шайлоочу укугун өзүнүн добушун саткан учурда ал да жоопкерчиликке тартылсын деп, административдик ресурсту колдонгон адамдар да жоопкерчиликке тартылсын деп, ошондо жакшынакай биздин ойлорубуз бар. Эгерде ошонун баары ишке ашырылса, мен ойлойм 2020-жылы өткөн шайлоо тазараак болот. Андан тышкары баягыдай көп шайлоочуларга давление болбойт. Добуштарын дагы сатып алууга дагы жолдору жабылат деп ойлойм. Анын баары болсо, анда шайлоочулар өзүнүн эрки менен, өзүнүн ою менен добушун берип, өзлөрү каалаган саясий партияны, кандидаттарды тандап алат деп ойлойм. Менин оюмча, биринчиден ушу жөндөп майыптыгы бар адамдардын кызыкчылыктарын ишке ашырып алалы. Канчалык деңгээлде деги эле ушул ЦИКтин деңгээлинде эмес, ЦИКтин сунуштардын деңгээлинде эмес, жалпы эле мамлекеттин деңгээлинде карайлы. Гендерлик баланс канчалык деңгээлде ишке ашырылып атат? Менимче абдан жаман. Тескеринче артка кетип атабыз окшойт. Демек кайрадан сунуштар квоталар боюнча иштелип чыгып атпайбы? Ошол. Анан деген албетте биз аракеттенебиз. Эми ЦИКтин ичинде баягы мүчө болуп отурганда гендердик балансты ишке ашырууга аракеттенди. 50% болсун депчи. Андан ары албетте бул жумушчу топтун деңгээлинде биз бул жоопкерчиликти түшүнүп атабыз. Эми өйдөлөгөн сайын тилекке каршы биз чечим кабыл алуучу адамдар болбогондон кийин эмнени айтпайлы, эмнени кылбайлы, биз чечим кабыл алуучу деңгээлге чыкмайынча биз дайыма сунуш деңгээлде кала беребиз. Мисалы үчүн, эгерде мына азыркы убакытта баягы добуш сатып алууга бөгөт коюш үчүн механизмдер иштелип чыгып атат. Ошолор министерство, ички иштер министрлик менен борбор шайлоо комиссия менен бирликте иштесе, менин оюмча ошол санкциялар акчалай санкция. Экинчи, үчүнчү деген степеньде санкциялар бул абдан эле бийик санкциялар. Биздин көрүп атпайсыңарбы, азыр коопсуздук шаар кандай чөнтөккө аябай биздин жарандардын чөнтөгүнө аябай урган сайын барар менен ошол иретине тартипке келип атат да. И ошол добуш сатып алууну азыр только ошол санкциялар менен эле шайлоочуларга колго эме кылыш керек болуп атат да. Азыр биз демиргилеп жаткан өзгөртүүлөр негизи 2010-жылы, анан 2015-жылы мына жаңы эрежелер менен шайлоо процесси өтпөдүбү? Анан шайлоодо добуштарды эсептөө жакшы жөнгө салынган да. Бул мындай Кыргыз Республикасы үчүн чоң жеңиш болгон. Себеби дегенде ошол ыңкылаптардагы, кандайдыр бир толкундоо митингдердагы добушту эсептегенде ошол добуш туура эсептелбей калды дегенден чыккан да. Ошондуктан биз сунуштаган өзгөртүүлөр мындай абдан 2015-жылкы шайлоо реформасынан алыстаган эмес да. Бул техникалык жана косметикалык деп жатышат. Мен ага макул эмесмин, себеби дегенде мындай жакшы өзгөртүүлөр бар. Эмне өзгөрөт? Бул
жана мүмкүнчүлүгү чектелген адамдардын укугунун кеңейиши, гендердик маселелер, ар кандай топтордун ошол шайлоого катышуу жана шайланууга катышуу процессин жакшыртуу. Бул биздин мекендештер добуш бере албай жүргөн. Мисалы үчүн мурдагы шайлоолордо катталгандар 18 000 болсо, добуш бергендер 4 000. Бул биздин 1 миллион мекендештерди эске алганда абдан аз да. Ошолордун укугун кеңейтүү боюнча. Андан тышкары административдик ресурс деген чоң маселе бар. Ага жаза киргизилип атат. Бул дагы маселе. Анан күрөө маселеси, акча маселеси, кайдан акча келип атат? Эмнеге бир талапкер көбүрөөк акча менен келет дагы ал жеңип коюу укугуна ээ. А башка талапкердин акчасы жок болсо, ал жеңе албай калышы мүмкүн да. Бул тең эмес да. Аларды теңдөө принциби кирип атат. Себеби дегенде күрөө дагы азайтылышы керек, дебаттарды көбөйтүү, жанагындай ашыкча чыгымдарды азайтуу, анан талапкерлерге болгон президент болобу, жогорку кеңешке болобу, жергиликтүү кеңешке болгон талаптар дагы күчөтүлүп атат. Аларды карап, бул дагы мындай элдин үнү болду да. Ушундай өзгөртүүлөр бар. Анын эң негизгилери катары дагы мен ошол жергиликтүү кеңештерге кирип аткан 30%дык аялдар үчүн резервацияны атап айткым келет. Бул биздин коом үчүн абдан маанилүү. Аялдардын үнү, аялдар өзү ошол жерде элдин 52%-ын көрсөткөн катмар катары ошол бардык кеңештерде отуруш керек да. Азыр андай жок. Ар бир 5-чи айылдык кеңеште айым жок. Ушул темп менен барса 1% же 0% болуп калышы мүмкүн. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө жумуш топ жакшы эле иш алып барып атат. Мына бүгүн бизде да ачык кылды, допустим, ачык айкын болсун деп атат да. Бир кандай бир жаман нерсе айта албайм, себеби уже бүгүн биз келдик деген, уже бүгүн бул демократиянын эме болуп аткан негизинде да биздин менин талабым эми 30% квотаны колдоп берсе, анан судимость, айыл өкмөтү, мэрлер, эмелер вообще судимость менен кандидатка катталбасын, болбосун да. Анан үчүнчү талаптар эми жогорку билимдүү.